turmuşumuzda oңолушуга, Kırgızistan Respublikamız Kırgız Respublikasını önükken memleketler katarına жетишке şu konstitusiya yol başlat dep oylayбыз da. 11 aprel günü бүткүл элдик референдум. Мамлекет башчысы жогорку кызмат адамы жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт. Президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат. Президент Конституциянын адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин кепили болуп саналат. Жогорку кеңешке кирген коалиция 3 партиядан, 4 партиядан кирип алып, премьер-министрди мен коем. Sen muna ministrlik koyuyorsun. Sen muna ministrlikке sen koyuyorsun. Muna agentstvalarga sen koyuyorsun dep bölüp alışıklar. Premier ministr kelip alıp, sen nege iştebey aytasың dese, meni sen koygon emessin deydi de. Meni ana partiya koygon. Men kaalasam şonu ugam, seni ukpayım deydi. Her kim arabаны ар жакка тарта берет dedi. 90 deputat Jogorku Kenешке шайланат, ondan 45'i жергиликтүү меден барат, 45'i partinin спискалан болот да, одномандатты. Ошондо өзгөрүштөр бар. Бул бардыгы ушул кичине тартып болсун деген ниетте калат. Парламентке 3 тарткын болуп калып, бетте аткаруу бийлиги жооп бербейли кетип атат. Ошого президент жоопкерчиликтин бүтүн өзүгө алайын деп. Президент, конечно, башкаруу керек. Bir адам жооптуу болуп, bir адам башкарса жакшы да, тартыбан болот. Биздин мана кечеги өткөн шайлоодо элибиз абдан туура жолду кармады. Себеби biz parlamentik başkarudan prezidentlikке өттүк. Себеби mezgil talabı mana şu 30 yılda elimiz bildi что mana parlamentski başkaru özünü aprada kıladı. Ошондуктан mana biz hazır mezgilde prezidentibizde aktan жакшы prezident başkaruga өттүк. Bu gelecekte abdan жакшы болду. Себеби prezidentimizin parlamentçisi kança bolsa hukumat unutursa abdan жакшы болот. Экинчиси bizde konstitusiya boyunca prezident garant konstitusiya deydi. Özü prezidentimiz garant konstitusiya bo'lgandan keyin konstitutsioniy полномочияны onga berishimiz kerak. Men shunday o'ylayman. Endi konstitusiyaga qaytib kelsak, mana buyursa 11-yilda biz konstitutsiyani o'zgartiruvlar bo'yicha qo'llab beramiz. 11 aprelde bo'lib turgan referendum bizning өлкөбүздүн келечек муундун тагдырын көп жылга чечет деген ишеничтебиз. Ошого жараша биз бул өзгөрүүлөрдү ар бирибиз өзүбүз катышып, өзүбүз азырынча добушубуз өзүбүз ушул нерсеге таасир этип, оң жагына чечилишине аракет кылсак туура болот дейбиз. Dünyülük praktikini eski alış gerekiyor. Dünyada memleketler kanda konstitusiyonu kalmalı, kanda şartta kabul alış gerekiyor. Bu özgöçe manideki nerse kendi. Sebebi bu konstitusya barımıza gerek. Mizam barımıza gerek. Biz mizamda negizinde, zakonda negizinde, konstitusyon negizinde çalışmamız gerek. Kırgızistan'da. Биздин аялдык сапатка ылайыкталган жакшы мыйзамдар кирсе, өкмөт уюмдардын ашыкча мындай тартипсиз жашоого жагымсыз нерселерди өзгөртүп, ошолорго жараша бир мыйзамдарды кабыл алса, мисалы үчүн башаламандык болуп, аялдар пикетке чыгып, аялдар ар кандай маселени козгоп, ушундай бир бийликтин кетип жаткан ишине тоскоолдуктар көп болгону биз телевидениеден маалыматтар аркылуу угуп атабыз, көрүп атабыз. Мына ошолорго катуу тартип киргизилсе, аял себеби үй булоонун куту, мамлекеттин куту, эч кандай бейөкмөт чет мамлекеттин каада салты кайталанып мыйзамда киргизилбесе ошо. 10 январда тандоону бердик. Демек биздин президент сунуштап жаткан, ошол азыркы учурдагы президент сунуштап жаткан долбоорду дагы колдойбуз да. Биз президенттик
должность бергенден кийин, макамды бергенден кийин, демек анын бул чоң деңгээлде бул мыйзам чоң деңгээлде анын программасы да, мындайча айткандачы. Ошол программа эгерде жакшы чыга турган болсо, бул кыргыз элинин баягы келечеги үчүн түзүлүп жаткан нерсе. Ошон үчүн биз президент тандагандан кийин ал үчүн дагы болгон мүмкүнчүлүктү жумшайбыз. Бүгүн Конституциянын долбоорунда президентке ыйгарым укукту берип, бардык жоопкерчиликти мойнума алайын, бир киши жоопкерчилик алайын дегенде, ушул балким ушу туура жолдур. Uzun sözün kıskası, bardıq etaptı başvurdan ötkürdük. Prezidentlik birlikte koldop, el doğuş bergenden keyin 11 aprilde dağı uşul Konstitusiyon dolborun koldop berүүгө çakıram. Men özüm insan katarında doğuşum biri, üy bölümünü özbekleri menen barıp, uşul Konstitusiyon dolborun koldoyum. Bu tatlıktı da esepteyim. Şu dolbor tuğra bulutkıdan oydamım. Mamlekette жоопкерчиликти алган bir adam керек экендигин, ким болбосун, кандай адам болбосун, ошол жоопкерчиликти өзүнө алып, бир жумушту баштап аягына чыгаш керек экендигин биз да түшүндүк. Биз ар бирибиз бул нерсеге кайдыгер карабастан, мына ошол өзүбүздүн келечегибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн, өлкөбүздүн эртеңки күндө мындай кыргыз өлкөсү, мамлекети дегенде бир калыптанып калуусу үчүн бүгүнкү күндө ошол туура тандоону жасап берүүңүздөрдү сиздерди чакырам. Биз дагы, биздин бала чакабыз дагы аман эсен, жакшылап, тынч мамлекетте жашаса. Биз эртең мисалы алган айлыгыбыз көбөйсө, баягы көчөбүздүн проблемасы, айлыбыздын проблемасы чечилсе, bir başlagan iş ayağına çıksa degen gana niyetmen gelip atırız. Президенттик башкарууну максат кылып турабыз. Албетте бул өлкөбүз үчүн президенттик башкаруу биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө себепкер гана болот деген ойдомун. Азыр баягы bir мандаттуу мажоритардык шайлоо системасына кирип атат. Бул деген элден сурулуп чыккан, элге кызмат кыла турган азаматтардын келишине кичине да болсо мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз. 11 апрель күнү боло турган Конституциянын жаңы долбооруну колдоо максатында жалпы эле ушул өзүбүздүн тургундарды, өзүбүздүн ардагерлерди чакырып кетет элем. Биз буга чейин 29 жыл көрдүк. Парламенттик башкарууду башыбыздан өткөрдүк, канчалаган биздин экономикабызга, биздин жашоо, турмуш тиричилигибиздеги болгон баарыны уже турмуш өзү тастап көргөзүп кетти. Бүгүнкү күнү бизге сөзсүз түрдө президенттик башкаруу керек экенин мына карапайым эл баарыбыз уже түшүнүп тактап алдык десек жаңылышпаймын. Президент башкаруу болсо деп тилеймин, колдоймун. Андан тышкары ошол эгерде ушул партиянын биздин жалпы эле чоңлай эл каршы. Бизге жаңа bir мандаттуу округдан шайлоо болсо чоңлайдан депутат чыгат деген ойдомун. Келечекте элибиздин журтубуздун эгемендүүлүгүбүздүн сакталып калышына, элибиздин жакшы жашоого өтүшүнө, келечектеги жаш муундардын bir мекенди, элди, жерди сүйүүгө, ошолордун болгон bir жакшы жашоого өтүшүгө дем болот, күч болот, жол болот, ак жол болот деген bir чоң үмүттөбүз. Кудай буйруса ушул 11 апрелде добушубузду президенттик башкарууга беребиз. Жаңы Конституциянын долбоору 5 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм конституциялык түзүлүштүн негиздери. Конституциялык түзүлүштүн негиздери бул жерде 3 главада саясий негиздер, социалдык экономикалык негиздер, коомдук руханий маданият негиздери берилген. Экинчи бөлүмүбүз адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери жана милдеттери. Бул бөлүм мына мисалы Американын конституциясына 100 жыл болду дейт. Ушул күнгө чейин бир дагы өзгөргөн жок дейт.
мына ошол Американын конституциясында деле жана башка көптөгөн 200 тегерегинде дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү мамлекеттер болсо, мына ошол мамлекеттердин конституциясынын бардыгында адам укуктары бирдей. Жаңы конституцияда жогорку кеңешти эч ким тарката албайт. Жогорку кеңеш өзүлөрүнүн жарымынан кем эмес мүчөлөрүнүн макулдугу менен гана өзүн өзү таркатуушу мүмкүн. Жаштардын атынан дагы өзүм айткым келет. Биз жана биздин келечегибиз болгон жаштарга, кичинекей сиздердин уул кыздарыңыздарга, неберелериңиздерге эркин мамлекетте жашасын каалаймын. Референдумда президенттик башкарууну колдоп чыгыштык. Эми Кудай кааласа, 11 апрелде бул президентти бийликке алып келгенден кийин жаңы мыйзам менен, жаңы конституция менен иштөөгө жол берип, бул референдумдагы колдоп берет деп ишенемин. Биз колдойбуз. Жаңы бийлик, жаңы мыйзам менен азыр көп өзгөрүүлөр бар. Мына курултай, аксакалдар курултайы. Ошол мурда эч кандай премьер-министрлер башкаруу бийлиги алмашса дагы эч кандай жоопкерчиликке тартылган эмес. Азыркы бийлик ишти жүргүзүп атат. Эми бул бекемдеп жаңы мыйзам менен бекемдеп берсек, дагы чоң ийгиликтер жаралат. Кыргызстандагы бир өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин катарына кошконго салым кошот деп ишенебиз. Кыргызстанда жашагандан кийин Кыргызстандын келечеги үчүн деп күйүп сөзсүз келиш керек. 11-нде жаш катчайлы бардыгыбыз. Бул деген мына түшүнүш керек тургандар. Бул бардыгыбыздын эмебиз. Кээ бир айтат, койгулачы деп. Андай дебеш керек. Эгерде ушуну колдоңуздар келеби, биз ушундай жашабыз келеби, бул биздин жашоо да бир перспектива жашоо. Урматтуу Таш көмүр шаарынын тургундары, 2021 жылдын 11 апрелинде боло турган референдумга макулмун деп доош берүүңүздөрдү суранабыз. Бардыгыңыздарды ошол 2021 жылы 11 апрелдеги жалпы элдик добуш берүүгө активдүү катышууңуздарды сурап кетемин. Жаңы президент, жаңы мыйзам жана ошол жаңы жакшылыктарга баштаган күн алдыбызда. Бул күнгө жетүү бардыгыбыздын колубузда. Конституцияда өзгөрүүлөрдү колдоп, 11 апрель күнү буйруса барып макулдугубузду беребиз деген ойдомун. Силерди дагы ошого чакырып кетем. Анан эми түшүндүрмө берип, ар бир глава боюнча айтып отурбайын. Кыскасы, жаңы президент, жаңы жашоо болот деген тилектеспиз. Ошон үчүн биз ушул өзгөрүүлөрдү колдоп, референдумга барып катышып, биздин коллектив 100% катышып, макулдук берет деген ойдомун. Мен кааларым кыскасын айтайын, шу закон жакшы эмесине кириптир. Эми бир эле силерден суранам, бардыңар бир ынтымактуу болушуп, бири-бириңе өйдөлүү болбостон 11 күнү шайлоого келип, келечекте балдарыбыз бар, неберелерибиз бар дегенде эмне эки жакта жүргөн балдар жүрөт. Ошого Кудай кааласа иш болуп, эл жерибизде жакшылык, тынччылык болсун. Эмнеге чакырат элем мен? Ошо 11 апрелде боло турган шайлоого аябай толук катышып берсек да. Акыркы жылдары өзүбүз билебиз го, мындай барбай коюп, мезистер өтөт экен деген ушундай бир маанай болуп калды элдин ичинде. Ошондой болбостон толук катышып, жамаатыңыздарды дагы үндөп ошого чейин катыштырууга аракет кылыңыздар. Эми биз жакшылыктан үмүтүбүз чоң да. Кандай болбосун мына канчалаган элден түшкөн арыздар, сунуштар, ушулар эске алынып, ушундай бир жакшы долбоор иштелип чыкты деп ишенебиз. Эми мындан бияка ушул жаңы мыйзамыбыз элге иштеп берсе деген үмүттө элдин турмушун оңдоого, Кыргызстанды ушундай бир
азыркы акыбалдан чыгарып, алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирсе, биздин мына келечегибиз, балдар, жаштарыбыз жакшы заманада жашаса жетиштүү дегендей. Бардığımızlarda ошол 2021 жылы 11 апрелдеги жалпы элдик добуш берүүгө активдүү катышууңуздарды сурап кетемин. Жаңы президент, жаңы мыйзам жана ошол жаңы жакшылыктарга баштаган күн алдыбызда. Бул күнгө жетүү бардыгыбыздын колубузда. Конституцияда өзгөрүүлөрдү колдоп, 11 апрель күнү буйруса барып макулдугубузду беребиз деген ойдомун. Силерди дагы ошого чакырып кетем. Анан эми түшүндүрмө берип, ар бир глава боюнча айтып отурбайын. Кыскасы, жаңы президент, жаңы жашоо болот деген тилектеспиз. Ошого ошон үчүн биз ушул өзгөрүүлөрдү колдоп, референдумга барып катышып, биздин коллектив 100% катышып макулдук берет деген ойдомун. Мен кааларым кыскасын айтайын, шу закон жакшы эмесине кириптир. Эми бир эле силерден суранам, бардыңар бир ынтымактуу болушуп, бири-бириңе өйдөлүү болбостон 11 күнү шайлоого келип, келечекте балдарыбыз бар, неберелерибиз бар дегенде эмне эки жакта жүргөн балдар жүрөт. Ошого Кудай кааласа иш болуп, эл жерибизде жакшылык, тынччылык болсун. Эмнеге чакырат элем мен? Ошо 11 апрелде боло турган шайлоого аябай толук катышып берсек да. Акыркы жылдары өзүбүз билебиз го, мындай барбай коюп, мезистер өтөт экен деген ушундай бир маанай болуп калды элдин ичинде. Ошондой болбосо толук катышып, жамаатыңыздарды дагы үндөп ошого чейин катыштырууга аракет кылыңыздар. Эми биз жакшылыктан үмүтүбүз чоң да. Кандай болбосо мына канчалаган элден түшкөн арыздар, сунуштар, ушулар эске алынып, ушундай бир жакшы долбоор иштелип чыкты деп ишенебиз. Эми мындан бияка ушул жаңы мыйзамыбыз элге иштеп берсе деген үмүттө элдин турмушун оңдоого, Кыргызстанды ушундай бир азыркы акыбалдан чыгарып, алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирсе, биздин мына келечегибиз, балдар, жаштарыбыз жакшы заманада жашаса жетиштүү дегендей.